2024-жылдын 18 декабрында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен идеологиялык документибиз болгон улуттук дем дүйнөлүк бейгиттик умуму жол программасы жарыяланып, эгемен өлкөнүн саясатында улуттун тилин, нарк дөөлөтүн, өлкө тарыхын окуп үйрөнүүнүн мааниси баса белгиленген. Анда кыргыз эли бул коомдук саясий түзүлүшкө карт тарыхтын далайыт катаал сыноолорунан өтүп келип, ынтымактын жана биримдиктин күчү менен жеткени, дүйнөлүк өнүгүүнүн жолуна кыргыздар менен үзөңгүлөш чыккан эчендеген элдердин өздөрү эмес, аталыштары гана тарых барактарында сакталып калганы айтылган эле. Уңгу жолдун максаты мамлекеттик, коомдук саясий, жарандык институттардын ишин бир нукка салуу менен нарктуу, мекенчил, жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандырып, кубаттуу мамлекет куруу. Кыргыз элинин улуттук наркынын жана заманбап талаптардын негизинде адамдардын өз өлкөсүнө кызмат өтөөгө болгон шыктануусун арттыруу. Мына ушундай максаттарга үндөш тилектерди камтыган улуттун маданиятына чабуул же улуттук өзүн өзү жок кылуу кадамдары деген китеп уңгу жолдон бир ай мурда 2024-жылдын январь айында чыккан. Автору филология илимдеринин доктору, профессор Жылдыз Орозобекова өзүнүн аналитикалык ой топтомдорунун жыйындысын трактат катары берген. Азыркы айтылып аткан бул китеп уңгу жолдон мурун чыккан. Биз ошого кайсы жолдор менен кайталабызбы деп анан үмүт кылып, биз улуу Манастын урпагыбыз да, биз күйгөндөн, гүл болгондон турган элбиз да, биз жок болгондон кайра жаралган элбиз да, биз үзүлгөндөн куралган элбиз да, балким биз санариптик доордогу бизге келген эпкиндерден дагы үзүлүп барып уланып кетербиз деген үмүттү жалгаган китеп. Көрөрмандарга, окурмандарга түшүнтүүсүн кайсы деп артыктандыңыз? Бул темаларда биз жана биз жашаган доор деп, ошол өткөндүн кеткенди жорулуштуруп, биздин өзгөргөнүбүз айтылды. Анан демократия адамдардын аң сезимин өзгөрттү. Биз кайсы жакка өзгөрттүк? Демократия кыргыздын негизи канында илгери эле бара эмес беле? Тараза ташын коёмун деген сөзү кыргыздын илгери эле бара эмес беле? Бизге мына ореки өнүккөн цивилизациянын демократиясы кандай таасир тийгизди ошо жөнүндө. Анан кийин тарых жана эс тутум дейт. Канча убакыттар өтүп кетсе дагы адамдын эс тутуму эч качан өзгөрүлбөйт. Ал биологиялык каны жанына берилип калган, мисалы Манасты эч окубаган, орусча өсүп калган бала деле тетиги чет өлкөгө барып алып туруп Манас деп койсо, менин Манас это эпос, он герой деп бир сөз айта алат. Мына бул эс тутум, бул биологиялык эс тутум. Ошол жөнүндө сөз. Анан кийин өзү кыргыздын кыялы кандай болгон, мүнөзү кандай болгон. Кыргыз өзү касиет жалгаган эл да. Анан касиети башка улуттардан өзүн эч убакта өйдө койгон эмес. Мен биринчимин, мен деген эмес. Ал ошол улуттардын улуу нерсесин өзүнө жуктуруп алганы менен улуу болгон. Ошол жөнүндө жаздым. Китеп аз санда болгону 200 нуска менен басылып чыгыптыр. Ошондой болсо да айрым улуу муундагы окурмандар китептин заман талабына ылайык өз учурунда чыкканын интернет желелеринде жарыялашууда. Алсак, Ысык көл облусундагы тарыхый мурастарды коргоо коомдук фондунун жетекчиси Мурат Жетимишбаев ушул китеп колума тийип, жабышып, кайра барактап, кайра кайталап окуп жатам. Автору Барскоонун кызы, белгилүү агартуучу, санжырачы Орозобеков Калмаш агайымдын кызы экен. Китептин темасы өтө күчтүү берилген. Ал эми ичин ачып окусаңыздар, андан да күчтүү ой пикирлер айтылган. Манас эпосу жөнүндөгү варианттарды салыштырып изилдегени менин көзүмдү ачты. Ишиңизге ийгилик, урматтуу Жылдыз Калмашевна деп жылуу пикирин калтырган. Биздин тарыхыбыздагы баягы биздин маданиятыбызды, кыргызды кыргыз кылып турган эмне десе, ошо Манасынан башка биринчи бетке кармай албайт го дейм. Манасты Манас кылып бизге жеткирген тилибизден башканы айта албайт го дейм. Анан кийин тарыхыбызды да жазган, маданиятыбызды да калтырган, жада калса бардыгын калтыргандын өзү бул Манастын ичине болгон табиятын катып койгон кыргыз идеологиясынын бузулгандыгы жөнүндө көз көрүнө кыргыздын таралышынын тарыхы бузулуп, анан жана кыргыздын баягы таштандыдан туулду деп
бул ата энеси жерип салган баладан таралды деп, бул калмактар ушу кыргыз деп ат коюп эптеп өлтүрбөй кармап калды деп манасыбыз бузулган күндө мен өлүп кете жаздадым. Анан ошондо ушунча Манастын ичинде жүргөн адам катарында мен ушул Манастын таламын талашып, ошол биздин Жусуп Мамайдын варианты менен мен билген кишиге туура талаштым, билбеген кишиге мен бузуку атандым. Бирок дагы биз ошондой атак алган мындай чыгарма менен күрөшкөн медиалогия жөнүндө жаздым, кандай бузулуп калды. Өзгөчө аң сезимдеги хаос же мээдеги тополоң жөнүндө да сөз болот. Азыркы санарипторунда жарандар өтө көп, ар кыл, ар түрдүү маалыматтар болгондо адам кимге ишенерин билбей, өзүн өзү тааный албай, жасаган ишинде баалай албай, баалуулуктун жоголуп баратканы айтылат. Ал эми өлкөдөгү коррупция бирден бир арылбаган илдет темасында коррупция менен күрөшүүнүн оңой эмес экендиги, массалык маалымат каражаттарынын маанисине да кеңири токтолгон. Коррупция деп түбүдө анын фактически даректери менен көп нерсе жоюлду. Коррупция качан башталган дегендин башаты. Анан орноп калган башат менен күрөшүүнү оңой эмес экендигин көргөзүү жазылды. Анан массалык маалымат жана азыркы коом дейт. Биз окумуштуулар жабыр тарткан сыяктуу эле массалык маалыматта ушундай менин көз карашымда мен көп маектешкен сыяктуу мындай бир салабаттуу, салмактуу, кесипкөй журналисттер бар болду дагы. Анан кийин жеңил желпи журналистиканы аркалай турган адамдар пайда болду. Анан буларга конкуренттерди жараткан, ошондон эптеп маяна табуучу жана бир жери маяна табуучу, экинчи жери дүйнө элине санарип боюнча могу соц тармактарда жайылтуучу шамдагай журналисттер, блогерлер пайда болду. Булардын теңи чын эле кыргыздын ким экендигин, улуулугун, тереңдигин изилдеп жүргөндөрү да бар. Жөн эле бирөөнү уруштургандары деле бар. Мына ушул жөнүндө баягы маалыматтык системанын маалыматы бул мамлекеттин бир рычагы. Эгерде маалыматты мага колума бергилечи, мен ал элди кандай талкалап коер экенмин деп Геббельс айткандай, булар өтө кубаттуу күч мамлекетке. Анан ошондой журналисттер арбын болсо экен деген тилек менен агын көгүн кошуп жазып койгондогум. Тилдин, улуттун маданий геноцидке туш болгон абалдарына тиешелүү эң ириде мамлекеттин иденттүүлүгүн сактоого жана элди биримдикке үндөгөн. Тилибиз жоголсо, аны улут жоголуп кетет. Мен тил комиссиясында 2 жыл тилдин саясатын жүргүзгөн адам катарында ошонун ички кухнясын тааныгандан улам ушул трактатым жазылды. Андан кийин диндин тилге, анан идеологияга тийгизген таасири, динге билим керек экендигин жаздым да. Дин улуттун тилине да таасир берди. Бул улуттун маданиятына да таасир берди. Бул манасына да зыян келтирди. Атүгүл Куранда манас бар деген сөздү айтты. Манастагы ислам мотиви өзү Сагынбай Орузбаковтан баштап кирди. Ушул киши катуу киргизди. Себеби ал өзү диний адам эле да. Ислам качан пайда болгон, манасын доору качан дегенде эле чечилип калат бул маселе. Шатакташа турган нерсе эмес, буга зирек мамиле кылыш керек. Себеби булар биздин бала чакабыздын ысымдарын алды. Экинчи иретте тилин келеге кылып таштады, иншалла, машалла, халал деп атыпчы. Анан биздин салт саналарыбызга кол салып ийди. Мына ушунун бүт бардыгы тең диндин таасири болот. Бул коомдо болуп жаткан процесс. Ушу Бишкектеги кыргыздар так кыргызча сүйлөйт. Ошол миграциянын таасири. Бул биздин социалдык чөйрөгө болгон таасири. Ушулар 30-40 жыл айылдан чыгып кеткенде, ошол өзүнүн маданиятынан, тилинен, тарыхынан элдин да ажырайтышты. Бардык нерсени жөнгө салып ийиш да кыйын. Ошентсе дагы биз дайыма бири-бирибиз ооп бараткан кезде эри шаркак болуп, төмөндөтүп, зордоп төмөндөтүп, аны төбөлөп, ошентпей кичине бир өзүбүз дагы урпактарга жакшы бир жагыбыздан калалы деген китеп.
Мына ушундай ниеттеги окумуштуулар баштаган көчтү улап, оңгу жол программасын ишке ашырууда ар бирибиз адилеттүү, айбирдүүлүк менен биргеликте мамлекеттин коопсуздугун баарынан жогору коюу жоопкерчилигин кыргыз жарандарынын ар биринин аң сезимине орнотуу учурда жалпыбыздын ыйык парызыбыз болору аталган китепте так таамай айтылат.